Мекенибизде саат 18. Ден соолук акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз. Биринчи байлык — ден соолук. Кутман кушубак кечиңиздер менен кадырлуу замандаштар, баардык сүйүктүү угармандарыбызга ысык салам айтабыз жана сиздер менен кайрадан жагымдуу сонун программабызды баштадык. Анткени адамдын ден соолугу бул биринчи байлык эмеспи? Ден соолук болбосо бизге кабат үй, заңгыраган үйлөр, унаалар кымбат баалуу эч бир нерсенин башыңдан алтын коюлуп турса дагы кереги жок болуп калат. Ошондуктан ден соолугуңузду сактаңыз деген уран менен биз кезектеги иммунитет программасынын чыгарылышын баштадык. 18:00 жана менде дагы сонун жаңылык бар. Кышты сүйбөгөн, мага окшош үшүкчөл адамдар, сүйүнө бериңиздер. Бүгүн биз кыштын соңку айынын биринчи күнүн тосуп турабыз. 1 февраль 2021 жыл. Аты жөнүм Айнура Миназарова, сиздер менен бирге бул саатта достор, албетте биз дагы бүгүн маанилүү суроолордун тегерегинде сөз кылмакчыбыз. 4 февраль баарыбызга маалым болгондой бүткүл дүйнөлүк рак оорусуна каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү. Бул элдик деңгээлде же эл аралык деңгээлде гана эмес, бүткүл деңгээлдик дүйнөлүк деңгээлде көтөрүлчү маселе. Тилекке каршы азыр баардык оорулар жылдан жылга жашара баштады. Аны менен катар онкологиялык оорулар дагы өтө жашаргандан гана аз келгенсип, кеңири дагы жайылып бара жатат. Тилекке каршы ар бир 5-чи, ар бир 10-чу адамда азыр мындай көйгөй бар. Жок дегенде өзү болбосо жакыны, ата-энесинен кимдир бирөө же туугандарынан кимдир бирөө бул ооруга чалдыгып калган. Канчалык деңгээлде коркунучтуу жана албетте бул ооруну кантип алдын алыш керек? Маанилүү суроолорду алдыда биз мыкты адис менен чогуу сөз кылып, сонун суроолорго жооп алабыз. Ошондуктан угармандарыбызга кайрыла кетмекмин. Азыртадан эгер сизде суроо бар болсо, анда жөнөтүңүздөр. Биздин WhatsApp номер кызматта 0705 53 16 64 сандарына. Онкологиялык ооруларда туура дарылануу жана аларды алдын алуу бүгүнкү темабыз. Ошондой эле түз байланышта дагы угармандарыбызды кабыл алабыз. 0312 сандары түз байланыш кодубуз биздин жана ошондой эле 091-19-19 сандарын териңиздер. Кеттик достор, бир музыкалык чыгарма менен саатыбызды ачып алалы, андан соң улантабыз. Эзилип бүттүм Бекжан Темирхандан. Агарып аткан таңым элең сен, жашоодон тапкан багым элең сен. Seni suyumun, seni güttümün, ezilip büttüm, ay 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 ezilip büttüm, halkının özünde güttüm, kaydasın nasılım hazır, canım sağındım özünde gülüm.
байкабайсың. Дагы бир ирет кутман кеч, кадырлуу замандаштар, жалпыңыздар менен биз иммунитет доктурусундабыз жана жогоруда айтылгандай эле бүгүнкү темабыз маанилүү темалардын бири бул онкологиялык оорулардын себептери жана аларды алдын алуу деп аталат. Албетте достор, бүгүн дагы төрүбүз бош эмес, биздин төрүбүздө кадырлуу агайыбыз бар. Улуттук онкология жана гематология борборунун химия терапия бөлүмүнүн жетекчиси, медициналык илимдердин доктору, профессор Абдылдаев Турусбек Алдагандайевич. Кутман кечиңиз менен агай. Рахмат, саламатсыздар. Жакшы жетип алдыңызбы? Жакшы. Ден соолугуңуз, иштериңиз? Жакшы, Кудай шүгүр. Анда биз сиз менен кыскача тааныша кетели, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен ушу мектепти бүтүп эле 1976 жыл медицина институту болчу анда Фрунзе шаарына келип, Айылдан. Ошол жака өткөм. 6 жыл окудум. Жана дарылоо факультетин ийгиликтүү бүтүп, ушу 1983 жылы анда онкология илим изилдөө, онкология жана радиология илим изилдөө институту болчу. Ошол жерге ушу химиотерапия бөлүмүнө келгем. 38 жыл болду бу, Кудай бурса. Анан бир ай иштегенден кийин ушу Москвага жолдомо менен эң биринчилерден болуп кеткем окуганы. Ошо бизде баягы институт бүткөндөн кийин клинический ординатура деп коет, 2 жыл окуш керек. Андан кийин 3 жыл аспирантурада болдум. Ушул андан докторантурада окудум. Кандидаттык, докторлук даражаларын ушу бүткүл союздук онкология илим изилдөө борборунда азыр академик Блахин атындагы борбор, ошол жерде окудум, жактадым илимий эмгектеримди. Ал жерде 6-7 жылда иштедим. Жакшы, чоң рахмат. 38 жылдан берки тажрыйбаңыз болсо, багажыңыз чоң экен да. Рахмат. Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык айткым келет. Дароо эле алтындай убактыңызды бөлүп, биздин угармандарыбыз менен убакыт өткөрүүгө даяр болуп келгениңиз үчүн ыраазычылык айтам. Чоң рахмат сизге. Анда Турусбек Алдагандайевич, бүгүнкү тема ошол 4 февраль бүткүл дүйнөлүк рак оорусуна каршы күрөшүү күнү болгондуктан бир аз болсо да угармандарыбызга маалымат катары маалыматтарды бере кетели дедик. Эң эле алгач ошол себептери эмне дегенде ар ким ар кандай айтып келет эмеспи? Кимдир бирөө бул рак оору эмес, коркпогула десе, кимдир бирөө жок, бул сени өлүмгө алып барат дейт. Айтор толтура. Карап отурсаң, анан ушул программага даярданып отуп мен дагы көп адамдардан сурамжылоо жүргүзүп, сурап көрдүм. Сиздерден ошол улуттук онкология бөлүмүнө барып келдим. Көп маалыматтарды угуп отуруп, аягы канчалык деңгээлде коркунучтуу экендигин уккубуз келди. Анда биринчи эле суроом ошо сизге онкологиялык дартка чалдыккандардын статистикасы бизде Кыргызстанда акыркы 10 жылда кандай өзгөрүүлөр болду? Эң эле көп кездешкен түрү кайсы болуп жатат? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Статистикага кайрылып турган болсок, официалдуу бул жылыга 6000ге жакын биздин жарандар ушул залалдуу ишиктер оорусуна кабыл болот. Андан башка да баягы мурунку жылдарда дарыланып учетто турган больнойлордун саны 24 миң, 25 миңдей адам. Бардыгы ошондо 30-31 миңдей адам учетто турат да. Бул бир жыл ичиндеги көрсөткүч. Бир жыл ичинде 6 миңдей ооруйт. Учетто турган мурдагы жылдарда, көп жылдардан бери көбү айыгып кеткен, учетто турушат. Кээ бирөөнүкү 10, 15, 20 жылдан кийин деле рецидив деп коет, оорусу кайталанып кетиши мүмкүн. Бул өзү бир жаман жери, бул оорунун. Мисалы үчүн аппендицит же өтүндө таш болуп койсо, алдырып салса экинчи болбойт да. Бул оорунун бир өнөкөт жайы метастаз деген берип жиберет башка органдарга, ошонусу жаман. Ошон үчүн бул оорулар 24 миңден ашык оору дайыма көзөмөлдө турат врачтар. Эң көп кездешкени бул көбүнчө айымдар айтат, бул баягы аялдарга тиешелүү органдарда пайда болот деп. Кимдир бирөө айтат, жок, ашказан 3-чү орунга чыктык, биз 2-чи орунга көтөрүлдүк деп. Сиздин статистика боюнча дүйнө жүзүндө биздики деле ошондой. Эң биринчи орунда бул дем алуу органдары, өпкөнүн залалдуу ишиктери турат. Аялдарды, эркектердики деле тиги жанагы теринин ырагын алып салганда, алар баягы айыгып кете тургандар сырткы оорулар, ошон үчүн аларды көбүнчө баягы көп өтө эле маани берилбейт, алар айыгып кетет. Андан башка ошо өпкөн ырагы, андан ашказандын ырагы, анан жоон ичегинин ырактары биринчи, экинчи, үчүнчү орунда да турат да. Аялдардыкы болсо өпкөдөн кийин
көбүнчө эмчектин рагы, анан жанагы жатым моюнчасынын рактары биринчи орундарда чыгат да. Статистика боюнча мисалы үчүн эмчектин рагын ала турган болсок, дүйнө жүзүндө ар бир 6-7 аял ушул ооруга кабылып калышы мүмкүн да. Жакшы. Мага дагы кызык болот да, мисалы акыркы учурда экология кирдейди, ошондуктан оорулар көбөйдү деп атышпайбы? Бирок бул оору негизи илгери эле бар болчу да, Илгери эле бар болчу. Канчанчы жылы эң алгач катталган рак деп атайы официалдуу түрдө? Авиценна эмелердин дарыгерлери эле ушу Кытайдын табыттарында Авиценнада илгери эле бул ооруларды жазып чыккан да, ушундай шишиктер болушу мүмкүн, териде залалдуусу деп, сөөктө залалдуу деп. Эми аны алып келсек, ушул залалдуу шишиги рак деп коет, злокачественный орусча. Ошонун эле бир 200-гө жакын түрү бар. Бул бир жаман нерсеси, бул ар кайсы органдан же тканьдан пайда болушу мүмкүн. Мисалы үчүн өйдөтөн ылдый алсак, сырткы териден баштап сөөк, муун, булчуңдардан, андан башка мээден баштап бүт органды да пайда болот, жабырката турган дарт да. Жогоруда айта кетпедиңизби, илгери эле пайда болчу депчи. Ошол учурда мисалы дарылануу ыкмалары ошол учурда десем өтө эле алыс болуп кетти окшойт. Акыркы 10-15, жок дегенде 20 жыл аралыгындачы ошол оорунун кандай экени көбүрөөк билине баштады да, анан дарылоо жолдору өзгөрдүбү же бизде баягы эле бирдей протокол ошонун негизинде эле дарыланып келеби? Сөзсүз өзгөрдү. Бул онкология жагы, бул башка ооруларга караганда, жүрөк, кан тамыр, башка хирургия ооруларга караганда аябай мындай динамично баягы өзгөрүп аткан эме да. Көп жылыга көптөгөн жаңы ачылыштар пайда болот. Бул жаман клетканын бүт сапаттарын, жана гендерин бүт изилдеп чыгышты. Дүйнөлүк окумуштуулар бүт кандайча ал өсөт, пайда болот, кандай бөлүнөт, бүт мисалы үчүн ошо залалдуу шишиктин бир ушундай немелери бар. Бул нормальный клеткага караганда, мисалы үчүн кандын клеткасы же башка клеткаларга караганда тез өсө турган, тез бөлүнө турган, анан тез тамырланып кете турган касиеттери бар. Метастаз деп коет медициналык термин боюнча. Андан башка бул апоптоз деген дагы өзгөчөлүгү бар. Бул өзү убага келгенде апоптоз деген орусча айтсак физиологический смерть опухоли деп коет. Бир маалы жеткенде өзү деле токтоп өлүп калышы мүмкүн да. Ошондой эмеси бар. Анан ангиогенез дегени бар. Бул өзүнчө бир аябай эмне үчүн баттарап кетет, өзүнчө бир кан тамырларын пайда кылат. Организмден тышкары бул залалдуу шишик өзүнчө кан тамырларды эметип, ошо бир 0,2-0,3 дальтон деп коет, миллиметрден да жакын. Ошо кан тамырдын жанында өсө баштаса тура берет. Ошого жакын болуп калса кан тамырдан, ошондон бат эле тамактана коюп, ошон үчүн бат өсүп кетет. Кислород алат, ферменттерди алат, башка өзүнө керектүү заттарды алып, анан бат өсүп кетмеyi бар да. Мисалы үчүн көп оорулар пока врач деле кол менен кармап көрө албайт, 1 сантиметр болмойн, колго урунбайт, ички органдарда болсо, көкүрөктүн ичинде, курсактын ичинде болсо билинбейт да. Аны УЗИ, компьютерный томография жана кичинекей шишиктер көрүнбөйт. Оорулуу болсо эч нерсе сезбей көпкө чейин жүрө берет. Ошондо бир мисалы үчүн окумуштуулар эсептеп чыккан, ошо опухоль шишик 1 сантиметр болгондо диаметри, ол жанагы геометриялык прогрессия закону боюнча 30 жолу бөлүнгөндө, мисалы үчүн бир клеткадан 2, 2ден 4, 8, 16, 32, 64, 128 ошентип бөлүнгөндө 30 жолу 1 сантиметр болот экен да размери. Ошондо билине баштайт экен, ичинде ошо тилекке каршы миллиарддаган рактын клеткалары болот. Ошо 7-8 сантиметрдик шишик болуп кеткен болсо, ал жакта миллиондоп кетет экен. Биз угармандарыбызга дагы кайрыла кетели.
0-705-53-16-64 WhatsApp номерубуз кызматта. Суроолордун баардыгын ошол жаатка жөнөтүңүздөр. Бүгүнкү биздин коногубуз Улуттук онкология жана гематология борборунун химиотерапия бөлүмүнүн жетекчиси, медициналык илимдердин доктору, профессор Абдылдаев Турузбек Алдагандаевич. 0-705-53-16-64. Андан тышкары албетте биз угармандарыбызды түз байланышта дагы күтөбүз. 0312 сандарын териңиз, 91-19-19 сандары биздин студиябыздын номеру. Рак деп айтып атпайбызбы? Негизи эмнеден улам пайда болот? Бул ал клетка адамдын өзүнүн эле клеткасы эмес да, ал жат эмес, сырттан келбейт. Бул адамдын өзүнүн эле клеткасы да. Эмне себептен ушундай процесс жүрө баштайт? Рак деген мындай врачтардын арасында мындай сөз бар. Рак деген эмне? Медициналык термин болсо залалдуу ишик, локальный опухоль деп коет. Мындайча айтканда, врачтар өзү сүйлөшкөндө бул орусча айтканда хронический незаживающая рана деп коет. Язва. Мисалы үчүн бул жара, оңой менен айыкпай турган жара деп коебуз да. Бул улам ачылып кетиши мүмкүн, кайра бүтөлүп калышы мүмкүн. Убакыт өткөн сайын ушундай. Бунун ичинде да көп нормальный клеткадагы эле процесстер жүрүп турат. Ферменттер чыгат. Бул жаман клеткалар бири-бирине сигнал берет. Ошо менен көбөйөт, тарайт, фермент, ар кайсы нерселерди азыктанат, кадимкидей өсөт, тарайт. Ошон үчүн ал көбөйөт да, нормальный клеткага караганда тезирээк. Ошон үчүн оору көбөнүкү бат күчөп кете турган агрессивдүү түрлөрү болот да. Анан бул себептерине келе турган болсок, бул көп жылдан бери эле изилденип келатат. Атайын ошондой өзүнүн бир бөлүгү бар, эпидемиология деп коет. Ошону окумуштуулар изилдейт. Мисалы үчүн Францияда Лион шаарында эл аралык ракты изилдөө агентствосу бар, чоң. Ошо ВОЗ бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна баш ийет. Ошол окумуштуулар көбүнчө эмне себептен пайда болот дегенди эметет да. Мунун себебин алып келсек, бир 6-7 группага бөлүп койсок болот да. Мисалы үчүн эң биринчи себеби, биринчи орунда бул тамеки тартуу. Ошол 3-төн 1 оорулуунун пайда болгонун себеби ар кайсы көбүнчө тамеки. Бул жанагы ооздун ичиндеги органдардан баштап тамак, өпкө, ашказанга чейин, анан табарсыкка чейин ушу эң негизги эмеси тамеки, чылым чегүү. Колдон келсе чылым чекке койгону жакшы. Улар чылым чеккендер көбүрөөк окуйт. Экинчисин ала турган болсок, жанагы спирт ичимдиктерин контрольсуз ичип, бизге да акыркы кезде да салтка айланып кетти го, той сойлообуз көп болот. Бул спирт ичимдиктерин ичкенде да ушул жаман дартка чалдыккандар көбүрөөк болот. Ушуну 3-төн 1 булат эле. Андан кийинки факторун алсак, бул тамактануу. Кандай тамактарды ичебиз? Биз көбүнчө залалдуу ишиктер менен бул жанагы жаныбарлардын эт майларын көп колдонгондо, насыщенный жирный кислота, жаныбарлардын, ошол малдардын майларын көп колдонгондо, аны кайра кууруп жешет элдер. Ал канцерогенный заттар пайда болот, ошо майдан көп заттар. Ошолор тоже себепкер болот да. Анан баягы кээ бирөөлөр баягы жашылча жемиштерди колдон келсе көбүрөөк жеш керек. Витаминдер көп да. Ошондо рактын чалдыккандар кичине азаят. Бул көп жылдан бери уже мындай такталган фактыларда да айгиленген. Андан башка сырткы факторлор деп коебуз, жана канцерогендик заттар. Бул жанагы илгери өтө өнүккөн индустриалдык өлкөлөрдө, мисалы үчүн кара металлургия, түстүү металлургия, ар кайсы азбест, таш көмүрдүн жанагы чаңдары, ошондой эмелер болот. Даже мисалы үчүн рак кубы деп коет, жана бул өтүкчүлөр мисалы үчүн көбүрөөк ооруйт экен, баягы клей, ар кайсындай химиялык заттар менен көп контакт болот, жакыныраак. Ошондой шахтер, металлург, ошондойлор, ушундай баягы анан экологиянын бузулганы, абада баягы
көп заттар. Акыркы кезде да бизде тилекке каршы Бишкек шаары 1-2 орунда болуп калып атпайбызбы быйылдан баштап. Бул да аябай рак оорусунун пайда болооруна көп себепкер да. Семирүү, кыймылсыздык. Анан семирүү, кээ бирөө көп басканды жаман көрөт, жатканды жакшы көрүшөт, жан баштап баягы. Жан баштап жатсаң жакшы деп бизде сөз бар эмеспи? Анан ошолор аз кыймылдагандардыкы да, салмак ашыктар да, кант оорусуна чалдыккандар да, ошолор жана уйку без, башка органдардын жана гормондорду иштеп чыга турган органдар ошолорго. Андан башка тышкы факторлорго кайрылсак, бул жанагы радиация. Мисалы үчүн Чернобыльский катастрофадан көрдүк да. Аябай көбөйүп кетти ошо тегерегинде жашаган Украина, Белоруссиянын немелери жана рактын түрлөрү, жанагы щитовидный железа деп коет, бездери, ошолор көбөйүп кетти. Андан башка баягы инсоляция деп коебуз, ультрафиолеттик нурлардан. Мисалы үчүн ысык көлгө биз көп барабыз, эс алган. Анан баягы мен өзүм деле жаш кезимде билем, жайкысын бери күнгө күйгөн маал. Бир айда бир 5-6 жолу кою калаңынча чейин күйчүлүк. Азыр бул акасы зыяндуу. Колдон келсе баягы күн чакчайып кийип турганда 11ден баштап кечки 5ке чейин күнгө күйбөй эле коюш керек. Ачык жерге чыкпаш керек. Бизде ультрафиолет көп. Бул да таасирин берип, жана сырткы теринин залалдуу шишиктерин алып келиши мүмкүн. Колдон келсе эртең менен же кечки саат 5тен кийин бир аз кичине күнгө күйсө болот. Рахмат. Угармандарыбызга да кайрыла кетели. 0705 53 16 64 сандары кызматта. Келип аткан билдирүүлөр бар. Алдыда сөзсүз түрдө буюрса кезеги менен убакыт беребиз жана жооп бергенге аракет кылабыз. Ушул жерден мен дагы бир кайрыла кетейин. Менде да чет өлкөдө иштеген адамдан интервью бар эле. Биз ошону уга кетели анда. Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Светлана Алексейчук. Я работаю в Центре здоровья «Жемчужина» в Казахстане. Я имела большую привилегию также стажироваться в клинике Иден Валли в Колорадо, которая занимается в основном раковыми пациентами с онкологией. Поэтому я хотела поделиться с вами некоторыми вот такими секретами или рекомендациями, что мы можем сделать для себя, чтобы предотвратить эту болезнь. Поэтому давайте с вами поговорим о профилактике и лечении этого заболевания. Важно помнить, что в каждом из нас, даже сейчас в этот момент, есть раковые клетки, и многое зависит от нашего иммунитета. Справится наш иммунитет с ними или нет. Поэтому давайте с вами поговорим. Первое, на что я хочу обратить внимание, это здоровый образ жизни. Важно, чтобы у нас было идеальное кровообращение. Поэтому физическая нагрузка поможет нам улучшить кровообращение, и от хорошего кровообращения будет зависеть и хорошее здоровье. Поэтому старайтесь каждый день, чтобы у вас была ходьба 40-50 минут. Второй важный момент, который я буду рекомендовать, это пить простую воду вместо других каких-то напитков. И рекомендация нам выпивать до 2 литров воды в день. Следующий важный момент — это бросить курить. По статистике 30% всех заболеваний раковых причиной является курение. Следующий важный момент, на что я хочу обратить внимание, это правильное и здоровое питание. Старайтесь увеличить в своем рационе больше овощей и фруктов. Должно быть половину вашей тарелки на завтрак — это фрукты, на обед — это овощи. И что мы рекомендуем? Чтобы здесь было больше цитрусовых, ягоды, сливы, яблоки, виноград, гранат. Там находится много фитохимических веществ, также витамин С, Е и витамин А. Что касается из овощей, самые лучшие — это чеснок, также крестоцветные, сюда входит цветная капуста, белокочанная, брокколи. Также важно в свой рацион включить свекла, морковь, помидоры, там находится лейкопин. Также мы даем и рекомендуем проростки пшеницы, брокколи и зеленой гречки. И рекомендуем, чтобы вы включили в свой рацион соки, свежевыжатые соки. Также хочу сказать, что очень важно для нашей иммунной системы — это витамин D. Поэтому следите, сдайте анализ, посмотрите, чтобы он у вас был не просто даже в норме, а желательно не ниже 50.
Следующее, что я хотела сказать, очень важный момент. Старайтесь снизить животные продукты, употребление животных продуктов, особенно мясо, жирное мясо, и особенно то, что нам нравится, вяленое, жареное, копченое, например, шашлык. И вы знаете, что в шашлыке 1 килограмм шашлыка, он содержит в себе бензопирина столько же, как будто бы вы выкурили 150 сигарет. Бензопирин — это канцероген, который повреждает наши клетки. И поэтому мы рекомендуем поменьше употреблять животных продуктов, особенно жареных и копченых. Также хотим вам посоветовать, чтобы вы старались придерживаться здорового образа жизни, и это обязательно даст вам силы, обязательно даст вам здоровье. Поэтому вы можете вложить очень большой вклад в свое здоровье, чтобы защитить организм от этого серьезного заболевания, или же вот этими простыми рекомендациями помогать лечить. Но если вдруг человек заболел, мы рекомендуем те же рекомендации, но если еще есть возможность также сделать операцию, мы рекомендуем настоятельно, чтобы была сделана операция, а потом со своей стороны сделать все возможное, чтобы организм справился и никогда эти клеточки не возвращались. Успехов вам, здоровья и не болейте. Биз мына чет жактан алынган бир аз болсо да интервьюну уга кеттик. Мүмкүн кошумчаңыз бардыр? Светлана айым абдан туура айтып кетти. Жана мен айткан сөздөрдү кичине кеңирээк кылып айтып берди. Ушул адам өзүнө көңүл буруш керек. Мен сиздин айтканыңыздын дагы абдан бир айткан сөзүңүзгө баа бердим да. Мен дагы ушул оору менен көп жыл күрөшкөн адамдарды көрүп, жакындарыман анан көп изилдөөгө туура келди. Джордж Памплома Роджер деген мүмкүн чет өлкөлүк дарыгер жөнүндө уккандырсыздар. Ал өзүнчө бир ушул дарылануу боюнча чоң энциклопедия жазып чыкканда, ал рактын түрлөрүнүн баардыгын, тең стадияларын, ар бир түрүнө кандай сок терапия жасаш керек, эмне кылыш керек, ошонун баарын жазып чыгыптыр. Анан ал жакта дагы ал ушул кызыл эттерден толук баш тарткыла дейт да. Көп адамдардан уктум, кызыл эттерден чет жактык дарыгерлер толугу менен баш тарткыла. Азыркы күндө Казакстанда дагы өткөндө биз барып жолугуп келгенге мүмкүнчүлүк болду. Ал жакта дагы кызыл эттен баш тарткыла деп баштады да. Бирок негедир бизде дарыгерлер тескерисинче, көпчүлүк дарыгерлер дейинчи, кээ бир дарыгерлер десем деле туура болот го. Операциядан кийин эртерээк бутка туруш үчүн, гемоглобин көтөрүлүш үчүн сорподон эттен кайнатып бергиле, эт жегиле деген сунушту айтышат да. Анан сиз айта кетпедиңизби, бул жаныбардын этин майынан колдон келишинче баш тарткан туура депчи. Бизде ушул жыл сайын протоколдор өзгөрүлүп турабы, дарылоо методикасы өзгөрүп турабы деп сурай кетпейм. Ушунун себеби да ушунда болду да. Азыркы дарыгерлерге канчалык деңгээлде ушу көңүл бурулуп, оорулар менен, пациенттер менен мондай иштеш керек, мондай муну жегенге болбойт, муну жегенге болбойт деп бир жаңылануулар кирип турат. Ушул жөнүндө сурагым келген да. Анткени мен 3-4 адам менен онкологиялык, ошол улуттук онкологиялык борборуна бардым. Бардыгында тең операциядан кийин эт кайнатып бергиле дешти да. Бизде бая менталитетибиз ушундай экен. Эт жебесек кичине сууктап калабыз да. Эт жебесе сууктайт деген түшүнүк бар да. Анан этти көрүш эми кичине рационго жараша кичине азайтыш керек. Эми биз жалаң эле этке көп басым кылып коебуз. Эми колдон келсе жашылча жемиштерди көбүрөөк рационго кошуп, эттен деле бир аз жеш керек. Анысы ата бабабыздан калган салт да. Анан аны кичине бир аз азайтып, көп жебей. Жашылча жемиштерге ушу баягы көп ары бери басып, көбүнчө физикалык ушул эмелерге көңүл бурсак, көп бассак, ошондой активныйраак болсок, өзүбүздүн эле ден соолугубузга жакшы болот да. Жогоруда Светлана Алексейчук айта кетпедиби, биз операция кылууга сөзсүз түрдө баргыла дейбиз операцияга депчи. Кайсы учурда операция жардам бербей калат ошол онкологиялык ооруга чалдыккандарда? Эми операция бул онкологияда ачык түрдө жаап коюштур, болбой калыптыр да. Онкологияда бир операциядан да башка, хирургиялык жолдон башка да. Бул дары менен дарылык массалык химиотерапия деп коебуз. Химиотерапия деп коебуз. Таргетине кийин чыккан жана клеткаларды айтып кетпедимби, сигнал берет, өзүнүн кан тамырларын пайда кылат, ошол ферменттерди чыгарат, ошолорду
токтотуп кое турган атайын дарылар бар. Ошону таргет, англисче таргет сейл, мишень деп коет. Ошол ошого атайын атакасы жакшы, жанагы өзүнүн адамдын жакшы өзүнүн клеткаларына көп зыянын тийгизбейт. Ошол только шишик эле атайын дарлар бар. Акыркы 4-5 жылдан бери мына Нобелевский премия жылыга берет. Швецияда ошондо көп эле онкология, физиология жагынан алып атышат да, медицина боюнча. Ошо көбүнчө онкология жагынан. Ошол азыр иммуно-онкологический деген атайын препараттар пайда болгон. Бул баягы синтетикалык жолу эмелерден алынган эмес, атайын моноклональный антитела деп коет. Атайын заттар жасалган. Ошону организмге киргенден кийин, куйгандан кийин ошол адамдын өзүнүн жеке Т лимфоциттери ойгонуп, мындай жалпак тил менен айтсак, ошол дары куюлгандан ойгонушуп, анан баягы солдаттар деп коет. Ошол Т лимфоциттерди жана жаман залалдуу клеткаларын издеп табат. Кайсыда аларда жашынып калат да. Мындайча айтканда издеп таап, ошолорду жок кылышат. Өзүнүн адамдын жекече Т лимфоциттери. Ошондой иммунонкологический деген, мисалы үчүн теринин бир аябай меланома деген өтө залалдуу агрессивдүү түрү бар. Меланома деп коет, теринин рагын. Ошону мисалы үчүн жөнөкөй эле химиотерапия, например, мисалы үчүн дакарбазин, цисплатин деген даарылар болот. Химиотерапия. Анын терс таасирлери да көп болот. Ошо менен дарыласа, мисалы үчүн эффект ошол химиотерапиядан 6-8-10% ашпаса, жардам бере турган болсо, бул иммунонкологический препараттарды атайын ошол молекулярно генетический анализдерди жасаганда BRAF деген мутациясы болот, ESKID деген болот. Ошолорго атайын дарылар ойлоп табылган. Ошолорду бергенде жанагы жөнөкөй химиотерапия караганда, мисалы үчүн 30-40 жылдан бери колдонуп келаткан караганда, бул иммуно-онкологиялык дарылар эффекти бир 60-80%ке чейин. 1%дан көп экен. Ошондой жакшы да. Бизде азыркы күндө тажрыйбаланабы бул? Тажрыйба биз бүт баарын колдонобуз. Бир эле мүчүлүштүк деп айтып кетсем болот. Бул өкмөт жагынан кичине каржылоо жагы азыраак да, анан дарылар кымбат жаңы чыккан. Ошон үчүн көп оорулар мындай ага алганга мүмкүнчүлүктөрү жок. А чет мамлекетке баягы страховкасы бары ошол оорусун камсыздаганга өзүнүн эле страховкасы көбүнчө жетиштүү болот да. А бизде ал жагы кичине мүмкүн эмеликтер бар. Ошо дарылоо жөнүндө сөз баштап калдык. Ушуну эле уланта берсек, угармандарыбыздан келип аткан билдирүүлөр бар. Биз угармандарыма кайрыла кетейинчи. Бир аз күтө туруңуздар, алдыда буюрса сөзсүз жооп беребиз. Суроо тизилип калыптыр. Ушул эле дарыланууга токтосок, таргетная терапия деп айта кетпедиңизби? Бул үчүн оорулуу баягы өзү кайсы жерде учетто болсо, кайсы жерде катталган болсо, барып эле анан дарыгер менен сүйлөшүп, конкреттүү керектүү анализдерди тапшырып кете алат да. Бизде андан тышкары нур терапиясы бар эмеспи? Мен өзүм дарыгер болбогондуктан мен ойлойм да, бул рак клеткаларын өлтүргөн соң химия терапия болобу, нур терапиясы бул соода эле жакшы клеткаларды эле өлтүрүп коет да. Канчалык деңгээлде бул нур терапиясында мүмкүнчүлүк бар да, бул эффектиси? Бул нур терапиясында иштеген докторлор көбүнчө жанагы физик, дозиметрист деп коет, физик. Атайын билими бар. Ошолор менен чогуу иштешет. Алар баягы сиз айткандай нормальный клеткаларга көп терс таасирин тийгизбеш үчүн алдын ала эсептеп чыгып, канча тереңдикке чейин бере алабыз, берки өпкө, башка органдарга терс таасирин тийбеш үчүн канча дозасын бериш керек. Ошону радиологдорду, радиолог, доктор дарылаганга чейин ошо физик дозиметристер дозасын эсептейт, тереңдиктерин эсептейт, терс таасирлерин эсептеп, уже картасын түзүп берет. Ошондон кийин анан берки доктор ошонун чыгарган негизинде жыйынтыгы боюнча анан ошол дозаларды берген. Кайсы учурда
оорулууга нур терапиясы сунушталат, кайсы учурда химия терапия сунушталат. Бул негизи эмнеден улам көз каранды болот? Бул эми жанагы айтып кеткендей 200дөн ашык түрү бар. Эми баарын эле бир универсальный дары же хирургия жолу же нур менен дарылап кое турган болбойт. Көбүнчө ушулардын комбинациясы үчөө тең колдонуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн операцияга чейин, мисалы үчүн табарсыгы же башка бир органдардын болсо операцияга чейин биринчи нур менен кактап, тегерегиндеги шишиктерин азайтып, бир жерге чогултуп, анан хирург операция кылса жеңилирээк болот, анан таза да алынат да. Же болбосо ага чейин химиотерапия, таргетнияларын өткөрүп, кичирейтип, метастаздарын жогойтуп көп эле органдарда, андан кийин анан операция, же болбосо операциядан кайра эле нур менен же химиотерапия менен ар кайсында түрлөр болот. Ошону консилиум 3 доктор, хирург, нур менен дарылоо адиси, анан химиотерапия биринчи чечип план түзүп алыш керек. Андан кийин анан ошо план боюнча дарылаш керек. Анан бул бүт айта турган айтып койчу нерсе, бул бүт дүйнө жүзүндө, Америкада болобу, Кыргызстанда, Кытайда, Европада. Бизде көбүнчө Турцияга барышат, дарыланганга. Бүт жерде баягы стандарт 1, протокол 1. Ошол протоколдон чыкпай дарылаш керек. Ар ким баягы өз билгенин кыла берген болбойт. Ошо протокол Турцияга барса деле ошондой, башка жакта деле, Япония деле ошондой. Бир ошол дүйнө жүзүндө эки аябай авторитеттүү эки уюм бар. Америка Кошмо Штаттарынын онкологдорунун уюму, жана клиникалык онколог деп коет, бизде химиотерапевт. Европада болсо медициналык онколог деп коет. Бизде химиотерапевт деп эле коет кыскача. Ошолордун эки уюму бар. Жылыга миллиондогон больнойлор өтөт. Ошонун 3 жылдык, 5 жылдык, 1 жылдык, 10 жылдык жыйынтыктарын чыгарып, кайсы методу жакшы, кайсынысы зыян азыраак, баарын эметип туруп, баягы доказательный медицина деп коет го. Ошону статистический методдор менен бүт эсептеп чыгып, канчасына жакшы жардам берди, кайсы метод жакшы, ошону ылгап алышат. Анан бүт дүйнө жүзүнө ошол сунуштарын таратат. Анан ошол методдор менен дарылаган абдан туура болот. Биз кыскача болсо дагы 3 негизги дарылануу жолдоруна өтө кеттик. Эми элдик медицинага бир аз токтолгум келип атат да. Мисалы, мен ошол сурамжылоо жүргүзүп атканда көпчүлүгү какымдын гүлү жакшы болот, керек болсо жана эрмин деп дагы элдер өздөрүн дарылагандар көп экен да. Канчалык деңгээлде бул туура иштейт же зыян тартып калышы мүмкүнбү оорулуулар? Андайлар да көп. Бул баягы илгертеден келаткан элдик медицина бар. Ичкендер бар экен, коргошун ичкендер көп экен. Көбүнчө мага да журналисттер көп кайрылат, редакциялар менен ошого жооп беребиз. Бул илгертеден бери эми 20 миңге жакын оору аныкталган да, анан ага жылыга кошулуп атат. Например, птичий грипп, свиной грипп, коронавирус деп жаңы оорулар, спид жана башкалар. Ошого 20 миңге жакын оору аныкталган. Ошонун баарына бир эле дары, универсальный дары жок. Ошон үчүн баягы айла кеткенде кээ бир элдер же медицинага баргысы келбейт, коркот же ишенбейт дегендей. Ошондо баягы элдик медицинага да кайрылгандар бар да. Илгертеден бери бул белгилүү. Ушу илгерки жана философ Сократты кылган иштери боюнча жазалайбыз дегенде баягы чечим, өкүм чыгарып аткан адамдар айтат. Эмне кылабыз? Асып салалыбы же болиголов ичесиңби? Бир кесе деп. Болиголов аябай өтө күчтүү, уулуу, ачуу зат. Аны бир кесе ичкенден кийин эле 1-2 мүнөткө жетпей эле өпкө, жүрөк, дыхание эмен бар токтоп, адам катып калат. Ошондой түрлөрү болот. Анан андан башка да бизде эми Кыргызстанда кандай көбүнчө колдонот? У коргошун. Иссыкульский корень деп коет. Ати фармакопейный аты болсо акани джунгарский деп коет. Эми у коргошун деп коебуз кыргызча эле. Ошону кайна эмеге, спиртке чылап анан деген ичишет. Ошондо ал жана алкалоидтерге кирет өзү. Анан болгон даже бир кандидаттык
диссертацияларда жакталып утверждение болбой калгандар бар. Мен аларды билем, ал врачтар дагы эле иштеп жүрүшөт. Ал баягы болгон эле бир кичинекей дозада кичине ооруган жерин басаңдатышы мүмкүн экен, башка эч касиети жок экен. Андан башка өлтүрбөйт рак клеткаларын. Өлтүрө албайт. Андан башка жана чистотел дегенди ичишет, кызыл баканы жешет. Кызыл бака өзү мен билгеним бир илгери 13 сом турчу, ошо тоң кочкор жакта көп болот экен. Аны 13 сом, а боору деле 13 сом болчу, өзү деле бака 13 сом болчу. Бул баканы француз, Чыгыш Азия, Кытай бүт эле бака жейт да илгери. Алар деле ооруп атат. Демек ал деле анчалык таасирдүү деп айтууга кыйын. Акыркы кезде бул мода болуп кетти. Эшектин сүтүн ичмей, төөнүн заарасын ичишет. Анан өткөндө эле бир 2-3 оорула менен сүйлөшсөм, мен Өзбекстандан ошо төөнүн заарасын алып иштеп атам дейт. Бизде жок бекен десем, жок, алардыкы дарылык касиети күчтүү экен деп койду. Эми бул жөн эле бир кээ бирөөлөрдүн бизнеси болуш керек деп ойлойм да. Эч жардамы жок. Сондай түрлөрү көп. Мисалы, кандай десем, ошол жашылча жемиштер деп жогоруда сиз да айта кетпедиңизби, көбүрөөк жеш керек депчи. Ал ушул сыяктуу ооба бунда фитонциттер көп болот, бул организмде иммунитетти чыңдайт, анан рак клеткаларынын өсүшүн жайлатат деген нерсе жокпу ошол өсүмдүктөрдө, чөп чараларда? Жок, эми ал жанагы башка улуттагы адамдар деле чеснок жана сиз айтып кеткен заттарды көп колдонот да. Аларды статистикасын карасаң, алар деле ошончо ооруп атат. Кээ бир түрлөрү боюнча көбүрөөк ооруйт. Ошон үчүн алар деле көп сактандырбайт экен дейм, сактабайт экен деп айтып кетсе болот. Мисалы үчүн акыркы кезде жана фракса, айызды дегенди бизде Кыргызстанда көп колдонот. Бул кадимки эле креалин. Жанагы илгери айылда өскөндөр жакшы билет. Союз убагында койдун жүнүн кырккандан кийин жана кубкага салчы креалинге. Жана терис жүнүн кыркып салгандан кийин теринин астында курттар калып калат да. Ошолорду өлтүрүш үчүн эле ошол салчы креалинге. Эми ошону азыр кичине атын өзгөртүп фракса айызды 2 деп ошо креалинди эле сатып атат. Мен бул жерде Бишкекте эле бир фирма бар. Реклама кылып айтпай эле коеюн. Былтыр ошо кыргызстандыктарга 50 миллиграммдан флакондор болот, ошону 6 тонна сатышыптыр. Элдер тилекке каршы ичип атат. Бул баягы сыртта териге сыйпаса аябай ачтырат. Илгерки карагай зымдар болчу да электрис. Азыр бетон болуп калбады. Ошону курт жебесин деп креалин менен сыртын шыбап койчу эле. Ал абдан ачтырат, терини куйкалайт. Эми ошону ичкенде ойлоп көрбөйсүзбү? Жупчука, ашказан, жупчука, кызыл өңгөч эмне болот? Мисалы үчүн Иран менен Туркменстанда кызыл өңгөчтүн арагы көбүрөөк. Эми окумуштуулар карап келсе, булар күн ысык, аларда 50 градуска чейин болот, көбүнчө жайкысын. Анан баягы элдин традициясы ушундай экен, ысык чай ичишет экен. Башына баягы териден жасалган шапкелер кийип алган ысык ичет экен, кызыл өңгөчтүн арагы көбүрөөк болот ысык чайдан. Негизи ушул тамакта дагы буусун чыгарып ичкиле деп кичинекейибизден көп айтып калат эмеспи? Угармандар арасынан келген суроолорго бир аз болсо да токтоло кетели, абдан көп болуп кетти. Кандайсыздар, токмоктон сиздерге ысык салам, кечиңиздер көңүлдүү болсун. Сонун тема экен дейт. Саламатсыздарбы? Гепатит С оорусун айыктырса болобу жана газировка, кока-кола сыяктуу суусундуктарын ичсе болобу дейт 553 сандар, 33 сандары. Абдан жакшы суроо экен. Мен ошого токтолуп кетейин деп атам эле. Бул гепатит дарысын, оорусун гепатит Б түрлөрү. Аны болсо диета менен айыктырса болот. Анан Б, С деген түрлөрү бар. Д эң жаман. Ошо Б деген түрү. Буну айыктырса болот. Акыркы 5-6 жылдан бери арзан дарылар пайда болду. Илгери бир аны дарылаш үчүн көп чыгымдар кете турган болсо, мисалы үчүн гепатит Бны 15 000, 20 000 доллар, азыр бир 200-300 доллар менен эле 3 айда айыктырып койсо болот. Эң негизги принципи гепатит Бны дарылаш. Жанагы вирусту канда жоготуш керек. Аны жоготпосо 3 айда эле жоготуп койсо болот. Анын үчүн элдер баягы мал менен кача бир жылда бир кан тапшырып койсо билинет. Гепатит барбы жокпу? Анан биз көбүбүз барбайбыз да. Пока ооруп калмайын.
ошону тапшырып текшерип турса болот. Анан деген 3 айда эле таптаза кылып жоготуп койсо болот. Аны жоготпосо жана цирроз деген жаман өнөкөт ооруга өтүп кетет да. Цирроз болсо жанагы залалдуу ишик ракка өтүп кетиши мүмкүн. Анда лечение аябай кымбат болуп калат, дарылар да кымбат, анан жанагы обязательно боорду алмаштырууга туура келет. Ошон үчүн алдын ала дарылап койсо болот гепатит. Саламатсызбы? Мен COVID-19 учурунда двухсторонний пневмония болгом. Азыр сол даалым оорусуна берет. Эмне кылсам болот дейт. 2014 жылда. Сиз сөзсүз ковидтен кийин бул өпкө көп проценти жабыркашы мүмкүн. Кайра кабылына келиш үчүн бул жарым жыл жок дегенде. Жарым жыл эле кетет экен. 4 ай, 6 ай бер жагы эле ордуна калыбына келиш үчүн өпкөнүн структурасы баягы жакшылап дем алыш үчүн. Ошон үчүн көбүнчө баягы оору башталганда эле гимнастика, жанагы дем алуу гимнастикаларын жакшы жасап, көбүрөөк басып, таза абага чыгып, гимнастикаларды жасап, анан баягы компьютерный томографияны жасап, эң негизги специалист, пульмонолог деп коет өпкөн. Ошонун рекомендациясы боюнча дарыларды алып туруш керек, сөзсүз. Ооба, мен да ойлоп атам, угарманыбыз текшерилип койгону туура, эгер ооруксан атса. Саламатсызбы агай? Менин жолдошум башынан операция болгон. Диагнозу олигодендроглиома ноябрдын 23-нде болгон. Жакшы буюрса анан химия лучка деген. Химия лучту көп убакыттан кийин алса болобу? Мисалы апрелдерде. Анан нарында химия луч барбы? Жолдошум 61 жашта. Дарылануусу баасы канча болот? Пенсионерге льгота барбы? Жооп бергенге үлгүрөбү? Агай билбейм, номерин алып калгылачы дейт. 805 стандарттан келиптир. Эми аны келип сөзсүз жанагы нур менен дарылаган эмелерге көрүнүш керек. Гистологиясына жараша бул химиотерапия деле көп колдонбойт. Астроцитома, глиобластома деген агрессивный түрлөр болот, ошондо колдонулат да. Көбүнчө. Келип сөзсүз бизге көрүнүш керек. Нарында тилекке каршы жок андай. Ошондо ноябрдын 23-нде болуптур, апрелде алса болобу дейт. Ошондо бул жакта 6 ай убакыт болуп кетип атат да, 6 айдан кийин. Эми 4 ай, 6 айдан операция болгондон сөзсүз жана магнитный резонанстын томография деген болот. Башын тартыш керек, сөзсүз. Операция жасаган врачына кайрылыш керек. Көзөмөлдөө болуш керек, сөзсүз. Ана мен өзүм атыман эле жооп бергим келип атат угарманыбызга. Эгер сиз акча жаатынан сарсанаа болуп атсаңыз, канча болот деп сураптыр улам бул жактан. Сиз улуттук онкологиянын бухгалтериясына эле чалыңыз дагы ал жактан сураңыз. Бизге ушундай кылды эле деп, анткени тилекке каршы мен көп угам, бул жакта өзүнчө бир бизнес болуп кетти дегендер дагы жок эмес. Ошондуктан дароо эле эч коркпостон улуттук онкологиянын бухгалтериясына чалыңыз, мондай химия алабыз, мондай луч алабыз деп, дарыгерден уруксат алгандан кийин албетте. Анан кийин бааларын билип алып туруп, анан барсаңыз болот. Мисалы үчүн кыскача айтып кетсек, бизде химиотерапия боюнча кошумча акы алынбайт, бекер. Луч жагы деле алынбайт, Луч жагынан кичине бир аз төлөйт, жана кошумча акы, анан хирургия жагынан. Бирок баягы өтө кыйналышып жүргөн, финансы жагынан же иштебеген пенсионер неме болсо, бизде улуттук борбордун атайын комиссия бар. Аны 0%ке түшүрүп койсо болот, эч нерсе төлөбөй эле. Ошо комиссияга арыз жазса, комиссия чечим чыгарып коет. А ФОМС келип текшерсе, эч штраф сала албайт, потому что ал баягы төлөй албайт, шарты жок. Аны бошотуп коет. Карамагыбызда 11 гана мүнөт калды. Кийинки дагы суроо. Саламатсыздарбы? Атам жакында эле щитовидкасынан операция болду. Азыркы учурда луч алып атат. Мындан аркы луч дагы канча жолу алат? Кандай билсе болот? Аныкы медулярный дейди. Бизди дагы текшерилгиле дешти. Кандай коркунуч бар? Чоң рахмат дейт. Бул щитовидный железа аныкыда көбүнчө гистологиялык түрлөрүнө жараша болот. Фолликулярный, папиллярный деген түрлөр болсо, анда көбүнчө операция болгондон кийин баягы шишикти алып салгандан жана радиоактивный йодду колдонсо, даже өпкөсүнө берип кеткен күндө да метастаз 80% оорулуу толук айыгып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. А медулярный болсо, ошол луч колдонот, жанагы гормональный, заместительный гормональный терапиясы деген ошолорду эметет. Луч бир эле жолу берилет. Ал өзүнүн дозасы бар. Специалисттер айтат, ошону керектүү дозасын алат, анандан кийин көзөмөлдөө болуш керек, сөзсүз.
Рахмат. Саламатсыздарбы? Менин кичинекей кызым кичинекейинде ооруган, ак канга өтүп кете жаздаган. Азыр 11-де мен улам корком. Кийин айызы келгенде оору козголушу мүмкүн дешкен. Канчалык деңгээлде туура? Алдын ала чоң рахмат. Агай менен кантип жеке байланышсам болот деп кийинки 105 сандарынан келди. Телефонумду таштап кетейин сиздердин редакцияны. Чалышсак болот. Мага мен аркылуу кайрылсаңыз болот. Агай уруксатын берди, анда кайрылсак болот. Анда биз соңку мүнөттөрүбүзгө келип калдык. Агайдан дагы бир жолу сурагым келип атат. Ушул оору, мисалы адам диагнозун уккандан кийин эле колдорун таштап, шалпайып болду деп өзүнө өлүм жазасын чыгарып коет эмеспи? Негизи эле бул ооруну укканда адамдарга өтө эле катуу тиет. Кандай кылганда өзүнүн жашоосун сапаттуу кылып узарта алат ошо оорулуулар? Ооругандан кийин. Жогоруда биз профилактиканы айтып кеттик. Кете турган нерсе бул профилактикада кирип кетиши мүмкүн. Стресс. Стресс деген бул адамга терс таасирин жүргүзөт. Только эле не только каны көтөрүлбөйт анализинде, да инсульт, инфаркт, жана кан басымы көтөрүлбөйт. Баардык оору нервтен деп коюшат эмеспи? Нервтен, бирөөдөн башкасында деп коет. Анан ошон үчүн адам көп стресске кабылбаш керек. Кичине бир заман ушундай, көп аларга маани бербей, колдон келсе эс алып, алып, жаман нерселерди ойдобой, бир позитивный жакшы немелерге эметиш керек. Анан ишенип, анан баягы биз бүт дүйнө жүзүндө ушундай айтат, рак это не приговор деп коет орусча. То есть сизге ушундай жаман диагноз койгондон кийин бул өкүм эмес. Сиз эртең же бүрсү күнү турмуш токтоп калбайт. Бул көп оорулардан айыгып кетсе болот. Только убагында кайрылып, өзүңүз аны ооруганда эле барбай, жылыга бир жолу өтүп койсоңуз болот. Рентген, өпкөнү тартып, УЗИ деген мындай арзан эле методдор бар. Анан кандардын анализдерин тапшырып кээ каранып коюп туруш керек. Мисалы үчүн жанагы жатын моюнчасын рак шейки матки деп коет. 4-ч ордунда турат. Ошону азыр вирус папиллома человека деген пайда кылат да, көбү ошондон вирустан пайда болот. Уже ошол оорунун алдын алыш үчүн азыр көп дүйнө жүзүндө вакцинация алып койт. Ковид дейле. Жанагы 12-14 жашында бойго жете электе кыздар жасап койсо, если чоң энеси, апасы ооруган болсо, кээде тукум кууп калышы мүмкүн да, кээ бир оорулар. Эмчектики жана женский жагынан. Ошол жагын вакцинация алып койсо айыгып кетет. Азыр бизде да бир былтыртадан бери бир чет мамлекеттик уюмдар менен ушул вакцинация жолун ойлонуп атышат. Эми баягы каржылоо жагы чечилсе, ошо 12-14 жаштагы кыздарды вакцинация алып койсо, бул ооруга такыр чалдыкпайт. Жогоруда сиз айта кетпедиңизби, мисалы анализ тапшырып деп, же болбосо УЗИлер бул шишик 1 сантиметрден чоңойгончо билип байкалбайт депчи. Канчанчы стадияда анализдер туура эмес чыга баштайт? Кайсы учурда туура эмес чыга баштайт? Анан кайсы учурда сенде мындай коркунуч бар экенин билсе болот. Баштапкы стадиялар бар. Даже 4 стадиясы бар да. Даже нулевой стадия деп коет. Инсуту баягы көзгө көрүнбөгөн стадиялар бар башталып. Ал баягы гистологиялык микроскоп менен эле койсо болот да. Мисалы үчүн Японияда мында мисалы үчүн 20-30 жыл мурун ашказан рагы дүйнө жүзү боюнча 1-чи орунда болсо, булар азыр жакшы жетишкендиктери жетишти. Булар жана микроскопический көзгө көрүнбөгөндөрүн ушул эндоскопический жанагы шлангтар менен, жакшы аппараттар менен көрүп туруп, жана башталгыч эмесинде эле ошол шиштин өзүнө алып коюп көп айыгып кетип атат. Ушул жатында көп жетишкендиктер бар. Ошон үчүн баягы маалында колдон келсе текшерилип койгон туура эле. Бизде дагы бир кыскача интервью бар эле. Мен чет элдик айым бир чет жакта жашаган дейинчи, кантип айыгып кеткенин айтып берген. Кыскача уга кетели 1 мүнөт. Тилекке каршы ачпай жатат. Анда мен кыскача айта кетейин. Бул айым мүмкүн уксаңыздар керек 2 ай жашоо деп аталган китептен негизинде айыгып кетиптир. Программанын негизинде ал айтат. Мен 32 жашымда ушу Бишкектен 4-чү стадиядагы калкан безинин рак оорусу, папиллярный рак деп койгон дейт. Анан операциядан кийин азыр 60 бир нечеге чыгып, неберелүү болуп калыптыр. Анан
Менин айыкканым сыр эмнеде дейт. Ал мага жалаң гана чийки жашылча жемиштерди, мөмө жемиштерди жегиле жана ачкарын 30 күн бою сокотерапия кылгыла деп сунуштаган дейт. Анан таптакыр үмүтүм жок, бирок 3 кичинекей балам бар болгондуктан алар үчүн мага жашайм деп күрөштүм дагы ушул программаны жасап келдим дейт. Азыркы күндө менде рактын рысы дагы жок деп өзүнүн күбөлөндүрүүсүн айтып берип кеткен. Тилекке каршы ачпай калды. Бирок кыскача ушундай. Бизде дагы суроо бар, карай кетели. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу сиз менен кандай байланышсам болот? Гепатит С тууралуу кененирээк маалымат алайын деген элем. Же ушул менин номериме чалып коесузбу дейт. 533 абоненти эгер интернет булактарынан Айнура Миназарова деп мени тапсаңыз же бизге түз байланышка чалсаңыз, анда менден агайдын номерун ала аласыз. Дагы суроо бар бизде. Саламатсыздарбы? Кальцитацинди кайсы учурда текшерип туруш керек? Жана бардык эле адамдар бул ооруга чалдыгышы мүмкүнбү? Зоп акыры ракка алып келеби? Чоң рахмат дейт 521 сандары. Сөзсүз эле алып келбейт. Зоп бул өзүнчө оору. Жанагы йодтун жетишсиздиги жаратылышта. Кээ бир жерлерде ошондой болот. Йод аз болот сууда. Ошол үчүн баягы текшерилип, дарылап турса болот. Эми көбүнчө операция жолу менен жасалат. Анан ошонун 50% зоп болуп калышы мүмкүн, же берки залалдуу шик. Ошон үчүн операция кылып, сөзсүз түрдө жанагы гистологиялык анализ жасатып койсо, адамдын өзүнө да туура болот да. Туура болот, иммуногистология жөнүндө айта кетиңизчи. Чоң рахмат дейт. Иммуногистология бул акыркы бир 15 жылдан бери аябай өнүгүп келаткан нерсе. Бирок бизде жасалбайт болуш керек. Бизде жасалат. Бизде жана эмчектин рагы боюнча биз жанагы Европалык онкологдор школасы менен Женевада алар менен иштейбиз. Ошолор бизге камсыздап турат. Специалистерибизди үйрөтүп койгон. Бекер жасалат. Эмчектин рагына эле. Тилекке каршы калган түрлөрүнө жасалбайт, баягы реактив жок. Көп кичине кымбатыраак. Ошого жараша, мисалы үчүн эмчектин рагын алсак, аялдар көп ооруйт. Ошол ал жанагы кайсы гистологиялык эле эмес, кайсы молекулярный түрлөрү болот ошо рактында. Ошо молекулярлык түрлөрү, мисалы үчүн люминальный тип А дей турган болсо, биз аны химиотерапия өткөрбөй эле койсок болот. Жана эндокринный терапия деп коет. Оорулар гормонал деп коет. Бул гормон эмес, эндокринный терапия деп коет. Таблетка ичип эле 5 жыл, 10 жыл айып кетсе болот. Операция жолу менен, нур менен эметип, анан калган 5-10 жыл. Люминальный тип А деген, Б деген болот, HER2 положительный, HER2 ошого жараша атайын жана таргеттин терапия кошулат же кошулбайт. Ар кайсындай түрлөрү болот. Ошого жараша ар бир аялды индивидуально дарылаш керек. Ошол дарыны атайын бул болот, бул болбойт деп. Ошол абдан негиздүү нерсе. Бирок бизде башка жасалбайт. Башка жасалбайт. Ошон үчүн көбүнчө Россия, Казакстан лабораториясынан алып жасап келет. Россияда ар бир чоң шаарларында өкмөт ачып берип койгон, бекер жасалат ошо Россиянын тургундарына. Жакшы. Достор, биз коштошчу учурга келдик. Агай, сизге 1 мүнөттүк эркин микрофон. Убакыт учкан кош экен. Кеч угуп калдым. Айнура Кутмангеч агайдын номерин берсе сураныч дейт. Мага кайрылыңыз, мен аркылуу алсаңыз болот экен. Анда сизге эркин микрофон, агай. Сөзсүз түрдө бул жылыга ушул эме болуп турат. Ушул 4-февралда ракка каршы күрөш деп бүт дүйнө жүзүндө өткөрүшөт. Бул абдан маанилүү нерсе, окуя. Бул баягы көп адамдар ошо жөнүндө билип, оорус жөнүндө кабардар болуп, баягы ар ким өзүнчө мотивация алыш керек. Ошол айыгам деп астына сөзсүз максат коюш керек. Ошондо сөзсүз ийгиликтер жаралат. Бул ооруну дарыласа болот. Көп түрлөрүн, кээде көп эле бир 12% ошол 200 түрүнүн 12 дары менен айыктырып койсо болот. Даже жана кичинекей балдардын аккан острый лимфомас лейкоз деген 80% айып кетет. Эмче чейин жакшы жүргөндөр бар. Көп түрлөрүн айыктаса болот. Только баягы ар бир адам өзүнүн ден соолугуна кам көрүп, жакшыраак туура мамиле кылып, убагында баягы маал менен текшерилип коюп туруш керек. Чоң
Рахмат, ардактуу достор, мен дагы коштошчу учурга келдим. Жалпы угармандарыбызга ыраазычылык айтабыз жана албетте агай сизге терең ыраазычылык айтам. Алтында убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн жана сонун маалыматтарды бердиңиз бизге. Бүгүнкү коногубуз Улуттук онкология жана гематология борборунун химия терапия бөлүмүнүн жетекчиси, медициналык илимдердин доктору профессор Абдылдаев Турусбек Алдагандаевич болду. Дагы да келип туруңуз, буюрса ишиңизге ийгилик каалайбыз, элдин батасына ээ болуп, ден соолукта жүрө бериңиз. Рахмат. Биздин кыргызстандыктарга мен кааларым чың ден соолук. Стресске кабылбаңыздар. Чоң рахмат. Достор, бар болуңуздар, стресс бул ден соолуктун биринчи душманы деп бекер айтылбаса керек. Ошондуктан жакыныңызга жылуу сөзүңүздү арнаңыз. Адамдын тили өлтүрүп да кое алат, айыктырып да кое алат. Ошондуктан тилибизден жылуу, баал сөздөр гана чыксын. Бар болуңуздар. Кайрадан эртең таңкы саат 8-де амандашканча.